1 апрелден 30 апрелге чейинки көрсөтөйүн. Көрсөңүздөр болот. Бул жерде качан келдиңиздер, кимдин артында келдиңиздер маанилүү эмес. Сиздер бул бизнести кандай баштадыңыздар, кандай иштедиңиздер, ошол маанилүү. Мына мага апрелге 1 айга чыккан зарплата. Көрдүңүздөрбү? 2374 рубль. Анда мен дагы да күчтөнүп иштеп баштадым. Себеби бул жерде өсүү бар экенин билдик. Эми апрелден кийин майда уже мен жакшы доходторго чыгып баштадым. Мына 2 ай аябай катуу калган мээнетимдин үзүрү мага чыгып баштады. Майды көрөлүк. 1 айды. 1 айга мага майда 35.000 деп коеюн эми 35.653 рубль чыгыптыр. Көрдүңүздөрбү? Бул уже менин жана 2 ай тынбай менен кылганымдын мүмөсүн берип баштады деген сөз. Ал эми майдан кийин албетте июндун 1-инен 30-июнга чейинки зарплата. Мен июндун башында мастер болгом, сода мастери болгом. 1 айга көрүп турасыздар 120.000 рубль. Мына бул жерде турат мастерский вознаграждение деп. Бизде 2 төлөм бар, спонсорский и мастерский. Спонсордук төлөм бизге жума сайын чыгат, ал эми мастерлик төлөм 15 күндө бир чыгат. 15 күндө бир эң аз мастерлик төлөм бул 26-27.000 рубль. Эми июнь бүттү, эми июль. Июльдүн 1-инен июльдүн бүгүнкү күн 28-июлга чейинки 1 айлык зарплата. Эми 28 күндүк деп коеюн. Мынакей. Мага ушул 28 күнгө чыккан зарплата 185.590 рубль. Көрдүңүздөрбү? Эгерде мен башында кичине баштап туруп тыштап койгомда мындай акчалар жок болчу. Мен дагы да күчтөнүп иштеп команда түзүп иштеген үчүн азыркы күндө Кудайга шүгүр, команда аябай чоңойгондугу үчүн сонун доходторго чыгып отурабыз. Эми ушунча айда, 5 айда общий чыккан зарплата. Бул автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Бул жерге эч кандай бир нерсе өзүң жазып, бир нерсе кылып кое турган нерсе эмес. Бул барын бар, жогун жоктой кылып чыгарып турат. Бул жерде бардыгы документтер так болгондугу үчүн мына бул жерде менин данныйым турат, менин банктагы шотум турат. Көрсөңүздөр болот. Мына общий мага чыккан ушул 5 айлык зарплата. Бул эң жакшы нерсе. Үйдө олтуруп, балдар менен олтуруп тапкан зарплата, доход эң сонун. Бул башталышы гана. Буюрса бул компанияда миллиондорду алабыз. Баарыңыздарга ийгилик. Эң негизгиси таштап койбоңуздар. Биз эң сонун компанияда, эң сонун доходтору аябай чоң компанияда иштейбиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.